Секетим сезимди козгоп келесиң. Мен сага арнаdım бактымды. Мен сени эч кимге көрсөтпөй каттымбы. Бирок кыйрат деле окуйм дейчи ана. Баары окуш керек болуп калыптыр. Күн кечке созомобон көкөк болуп үн салып, ой. Күчтүү келе. 2-3 жыл кайталап тартып да ошондо жакындасам эле булар экөө чөчөлөчү мындай коркуп элечи. Ошо баягыда эмнеге мынча күчтүү деп коем да. Видео тартабыз да. Ташиевке окшош экен. Анар Калбасовдун кызысыңбы? Кайселе күнү жаралды. Кабылдым сени сүйүңө. Кыргыз элинин көдөнүндө унута албаган Секетим ырына жаңы дем берип, жаңы жан берип десем жаңылбастырмын. Дал ошол ырды жаңылап чыккан жаңы ырчылар, жаңы чыгармачыл инсандар бүгүн биздин коногубуз болуп отурушат. Алар Улук, Илгиз жана ошондой эле биздин сыйкайган сулуубуз дал ошол чыгармага TikTok платформасына өзүнүн сонун видеолорун тартып, жаңыдан өсүп келе жаткан Айкөл. Саламатсыздарбы? Кандай келип алдыңыздар? Саламатсыздарбы? Жакшы келдик. Манайлар кандай? Сонун. Жакшы келдик. Сиздерди жаңы чыгып келаткан таланттар деп атайын студиябыздын төрүнө чакырдык. Өзүңүздөр жөнүндө бир аз болсо маалымат алып, көрүүчүлөргө тартуулайлы деп. Анткени Улук жана Илгиздин сиздердин аудиторияңыздарда көрүүчүлөр, колдоочуларыңыздар көп болсо керек. Негизи эле ошол Секетим ырын ырдаган биздин жаңы ырчылар кайсы жердин кулундары болду экен? Айтыңыз. Менин атым Улук Назаркул уулу. Өзүм Нарын областына караштуу Жумгал районунун Кызыл Жылдыз деген айылынын кулунумун. Ошол жактан окуп, ошол жактан өсүп, чоңойгом. Кийин 9-классты бүтүп келип, азыркы учурда Мурат Албүрөнкеев атындагы Кыргыз мамлекеттик музыкалык окуу жайында аяктоочу курста окуп жатам. Жашым 20 жаштамын. Мен Илгиз Каныбек. Искөлдөн Тоң районунун Көксай деген айылында жарык дүнөө өлүп, ошол жактан чоңойгом. Азыркы учурда мен негизи азыркы кылып аткан ишим менен негизи алдыдагы кыла турган ишим негизи башка да. Ачыгын айткандачы. Мен специм башка. Азыркы учурда мен ошол Гордый университетинде окуйм. Шекшарында. Айкөл кызыбыздан сурайлы. Кайсы жердин сулуусу болосуң? Атым Айкөл, фамилиям Зияпова, мен деген Баткен областынын Кадамжай районунан болом. Азыркы учурда Кыргыз улуттук университетинин журналистика факультетинде 3-курста окуйм. Ошол сууну көрүп алып, TikTok платформасында чумундар каяктан болду экен деп калдым эле. Негизи эле өнөр башы кайсыл жактан, көч башы кайсыл жактан келди силерге? Дал ушул чыгармачылыкка кантип келип калдыңыздар? Чыгармачылыкка деген негизи өзүмдүн апам ырдайт мен жактан. Лично ошол жактан бошок тайлар жагымандагы өзүмдүн атамдын бир туугандары дагы ырдайт, ошолор жактан дагы келсе керек да, по-моему. Улук. Меники кай жактан дагы, атам жактан дагы ырдашат, бар таңдарга жакын. Бирок дегенем алардын да жана Илгиз айтып кеткендей спецтери вообще башка да. Бирок негизи чымындары бар адамдар да ошо чыгармачылык жакта. Мени чыгармачылыкка келгенде ата-энем бир туугандарым түрт болду. Барлык жактан ушу бир да оюмду жөн калтырбай колдоп келишет. Ошол тенем түрткү болуп, жардам берип жүргөн көп, ушу чыгармачылыгында жардам берип, түрткү болгон мындайча айтканда эң биринчи продюсерлерим ушу ата-энем. Илгиз айтып өттүңүз, мен чыгармачылыгыма окуумдун такыр эле тиешеси жок, башка тараптан келдим деп. Улук, биздин Улук кайсыл жакта окуйт болду экен? Кайсыл окуу жайдын студенти болуп жүрөсүз? Мен Мурат Албүрөнкеев атындагы Кыргыз мамлекеттик музыкалык окуу жайда 4-курста окуйм, эстрадный отделенияда. Мугалимим элге таанымал болгон эле Алымкул Мамырбаев деген агай. Нарындык жигит менен көлдүк жигит кантип байланышып, кантип хит болгонду чыгарып атышат? Негизи деген 2 жыл мурун, 3 жыл мурун, 2,5 жыл болуп калды уже. Улук Open Music деген бир эмне десек болот? Проект, группа чогулткан. Ошол жакка мен да келип кошулгам. Ошол жактын мындай катышуучусу болуп кошулгам мен. Анан ошол жактан эле тааныштык. Экөөбүз чогуу жакыныраак да жашайт экенбиз. Анан
ошончо көп чогуу жүрүп калдык. Ошон үчүн кийинчерээк жакын болуп кеттик. Андан кийин ошончо башкалар чыга баштады. Эми Секет мырынын чыгарылышына келели. Негизи эле ушуларды аткаруу кимдин идеясы болду? Секеттин азыркы учурда биздин көп мындай айтканда өзүбүздөн да көп жумушубузду кылып аткарып жүргөн, менеджерлик жумушту да, продюсерлик жумушту да аткарып жүргөн Актилек деген кыз, Аку. Бизге айтып калды ошо. Ушулар силердин өмүргө туура келчү экен. Илгизеги себеби жоон мен кишке болуп, эскири канча да хит кылган. TikToктон көрүп калдык Акуда. Анан бизге ушунтип айтып калды. Илгизе көзгө угузуп, илгизе көзгө көрүп, дароо эле жактырып, эртеси бир ушу Секет мырды бир күндө эле иштеп чыкканбыз. Аранжировкасын да записин да бир күндө эле бүтүргөнбүз. Ошо негизи бул ырга түркү болуп, ушуну ырдап чыккыла деген биздин менеджерге, продюсерибизге ушул идея таандык. Ыраазычылык айтабыз сарайга. Ырдын баягы жаралуу жолу жеңил болгон турбайбы? Дал ушул ыр чыккандан кийин Айкөл TikTok платформасы өзүнүн достору менен бир өзгөчө видео салып киргиздиң. Кандай ушул идея кайсыл тараптан пайда болду? Негизи биз мындай даярданып, ошого тартабыз деп тарткан жокпуз да. Бул случайно эле, мындайча айтканда, случайно эле чыгып калган видео болду. Кечинде отуруп ошо мен чогуу жашаган Күншай деген эже бар. Анан отуруп бирдеме кылбайлыбы, өзү негизи TikTok тартканга кызыгат да. Анан мен негизи TikTokко кирбейт экен, мага чейин мындай киришмесин да, карачу эмесмин. Макул тартса тарталычы деп анан эми давай спортивка керек экен, сага баламдын образы ойлосоң жарашат деп атпайбы. Менде спортивка болчу деп кийип туруп, сыртка чыксак эле коридордо бир бала кепкасын алып куйшайт алып барат, турат. Берсең алды кепкаңды деп туруп эле кийдим да, кийсем өлүү сон жарашып калгандай болду да өзүбүзгө. Анан давайте эле тартып, анан салып жүктөп койгонбуз TikTokко. Анан эртеси күн карасак, просмотрлар жакшы эле кетиптир. Азыркы учурда элдин ой пикири кандай болуп турат? Ошол билдирүүлөрдү калтыргандар, азаматсыңар, өзгөчө бир позитивдүү видео экен дегендер болот э? Башында ошонтип эле жазып атышкан, кийинчерээк мен уже комментарийлерди мындай окугум келбей калды, чынын айтсам, мындай жаман комментарийлер да көп келет экен да, ошол эле учурда кыз деген кыз бойдон эле калса жакшы болмок, анан азыркы кыздар мондай болуп кеткен деп элечи. Анан бир жагынан мындай көңүлгө албайм дегенде деле мындай ичте калып калат экен да. Бирок по-любому тарта берем мен ушул образда депчи. Мага жакты кетет экен, элге жагат экен, мындай азчылыкка жакпаса деле көпчүлүккө жагат экен, өтөт экен. Анан ошон үчүн мен тарта берем деп ойлодум. Айтып өтсөңүздөр, ушул ырдын баштапкы аткаруучулары Таалай элеси тобу менен Жакып мырза, ошолордон баягы уруксат алып анан ырдадыңыздарбы? Ооба, уруксатты алганбыз. Биринчи Тотомидин байке, жана Таалай элеси тобунун жетектеп чыккан. Экинчи эң негизги автор болгон, сөзүн текстин жазган Жакып байкебизден уруксатын алып, батасын алып, азыркы учурда ырдап жатабыз. Уруксат алынган бул ырга негизи. Жакын арада эле ошол Секет мырына клип тартылды. Көптөр күтүп жүрүп, эңсеп жүрүп көрүштү окшойт э. Ошол клиптин тартылуу таржымалын айтып өтсөңөр, биздин Айкөл кызыбыз да тартылган экен клипке. Клип тартылган уже канча, бир айдан өтүп калдыбы дейм. Бир айдан өтүп калды негизи. Клип деген 2 күн тартылды. 2 күндө тарттык. Анан мындай шашылыш түрдө тартылып калды да. Мындай биздин даярдыгыбыз аз болуп калды клипкечи. Бирок кийинки клиптерге негизи аябай эле жакшы сабак болду да негизи. Жашоодон көрмөйүнчө сабак алып кеткенсиң да негизи. Ошону көрдүк. Бирок кийинки клиптерибиз мыкты деңгээлде тартылат. Ошо көп элдер башкача клип, башкача сценарий күткөн да негизи бизден. Анан биз колдон келишинче аракет кылдык негизи. Элиз айтып өттү, көрүүчүлөрдүн күткөнүн чыгара албай калдык деп. Сиз айтсаңыз, кайсыл баскычтарды сиздер аткара албай калдыңыздар? Кайсы нерселерди дал ушул нерсе биз күткөндөй чыкпай калды деп айта алат элеңиз? Негизи эле биз бул клипке даярдык болбогондуктун себебинен бардык эле нерсебиз десем болот го дейм. Бүт нерседе, мисалы, актерлор жактан, өзүбүздүн аткаруубуз жактан, биз канча да өзүбүз да главный актер болуп өзүбүз катышып атпайбызбы ал жакта. Өзүбүздүн аткаруубуз жактан дагы, камерага ойногонубуздан, бардык нерседен даярданышыбыз керек экен. Негизи эле кандай десем, мен айтарым,
чыгармачылыкта эч качан шашпаш керек экен. Эгер ырыңды жакшы деңгээлде элге жеткирем дей турган болсоң, анда ошолор менен өзүң мына канааттандырарлык болуп, прям өзүмө все жакты эми чыгарам дегенге чейин ошол убакытты күтүп, ошол убакытты ушу күтүп чыгарыш керек экен да. Айкөл, сиз айтып өтсөңүз, ошол TikTok тарткандан кийин бир клипке тартылып калам деген ойлор болду беле негизи сизде? Негизи чынын айтсам болгон да. Ошо биз негизи ошол клип эмени видеону тартып киргизгенде эле булардын комментарий кетти, экөө комментарий жазды. Бир клип чыгар экен, значит, точно клипке чакырат деп ойлодум да. Негедир ошондой ишенич болду да. Бирок клиптин сценарийи башкача болот го деп ойлогом. Мага деле башкача клип күтөсүздөн болуп калды мындай. Биз ойлогондой болбой калды. Айкөл менен кантип таанышып калдыңыздар? Айкөлдү клипке кантип чакырдыңыздар жалпысынан? Айкөлдү деген менин билишим боюнча бизде ошо менеджер болуп жүргөн кыз Акку чакырды го дейм да. Продюсерибиз. Продюсерибиз ошо менеджер болуп жүргөн Акку менен байланыштуу болуш керек. Өнөрлүү кыз бекен, клипиңиздерге тартып атканда баягы. Албетте. Мындай харизмасы мыкты экен негизи. Ошо харизмасы жаш адамдар деп билет да. Негизи азыр аудиторияңыздардын басымдуу бөлүгү бул мектеп жашындагы кыздар болсо керек. Кандай колдоолорду көргөзүп атышат? Мектеп жашындагы кыздар эмес, улуумунда жанагы мисалы секетим кайсы учурда болгон жанагындай азыркы учурда 40-50 жаштагы эже байкелерибиз студент болуп жүргөн кезде бул да бир жолу ошол кезде хит болгон да. Анан ошол улуу байкелерибиз болуп, ошол адамдар айылуу болуп атышат да. Себеби биз комментарийлерди окусак деген жанагындай эме да. Биз жаш кезде эске салдык, ностальгия болду. Рахматын айтып, өзүнүн ыраазычылыгын билдирип жазган комментарийлер көп болду да. Ошо мектеп жашындагы эмес го дейм мен оюмча. Улумундагы байкежелерибиз да бар. Ностальгия деп айтып да, Адина ырындагы чыгарып атасыздар. Дал ошолорго Айкөл дагы да болсо бир видео тартып чыгаруу оюңузда жокпу? Эми негизи бар, бирок качан кантип тартып калгандай случайно чыгып кетиш керек экен да, ошондо мындай элге өтүмдүү болот го деп ойлойм да. Мындай даярданып жүрүп анан тартсаң бул наигранный болуп калгандай болуп калат да, мындай. Ошол мындай жас булат чыгаргандан кийин чыкты уже. Чыккан. Ошону угуп көрүп анан мындай жан денеме жагып калса ошонун образга кире алсам, анан ошондо сонун болуп чыгат го деп ойлойм. Бирок тартып калышым деле мүмкүн. Тартып калышы мүмкүн экен, сиздердин чыгарбаңыздар. Тойлорго чакыруулар болот эби? Ооба. Тойлордо мисалы барып, ошол өзүңүздөрдүн чыгармаңыздарды аткарып атканда элдин баягы дейми, элдин колдоосу сиздерге көп көмөгүн көрсөтсө керек. Албетте, негизи любой эле жерде, бардык эле жерде сахнага чыкканда дагы негизи сахнага чыкканда мындай элдин кол чабуусу сага бир башкача дух берет да. Ар кимге ар кандай болушу мүмкүн, бирок тыштамага ошондой да. Мындай дух берип сен сахнага чыкканда уже башка киши болушуң керек да. Ал жактанчы. Бул жактан мындай күлүп жайнабай жүргөн балаң уже сахнага чыкканда сен күлүшүң керек. Күлөсөң да күлүшүң керек да, аттанчы. Эл өзүңө тартып, мисалы ыр менен элди ошол ырдын ичине жашатканга аракет кылыш керек да. Менин оюм ошондой. Ооба, жана элдин көңүлүн көтөрчү да артисттин көңүлүн көтөрчү да эл да. Мисалы бизде мындай учур көп болот. Тойго барганда урушуп кетебиз да көп командабыз мененчи. Себеби мындай жанагындай биздики эми танцевальный музыкалар болуп коебу. Кээде бийлебей бүтүп барып карап отуруп алышса деген аябай чыгып нерсин, неге биздин ырга бийлебей коюшту депчи. Ушундай учурлар да көп болот, анткени себеби эл кол чабып, коштоп, сен бийлеп сахнага чыгып ырдап атсаң, эл да кошо сен менен кошулуп, коштоп турса, ал бардык артисттер үчүн жакшы чувство болот да ошол моментечи. Ошондуктан элдерден да суранып кетели. Сиздерден бийлеп. Айкөл айтып өтсөңүз, Илгиз айткандай, баягы элдин колдоосу сизге да дух береби? Албетте дух берет. Жаган сайын ошо комментарийде секетим аттууруга мен видео тартып чыгарганда комментарийде Ташиевке окшош экен, Басовдун кызысыңбы, анан кимсиң добурга окшош экен, анан Татауланга окшош экен, бөөлө ар кимге окшотуп берет экен.
Монтип карап көрсөң ичинде өрө сонун комментарийлер бар да, мындай молодец, ушундай дуктан тайба дагы тарта бер депчи, харизма күчтүү экен, мындай экен депчи. Ана жагада турбайбы деп анан иштен сүйүнүп калсаң, дух берет ал. Клип тартууда акча каражаты кайсыл тараптан сиздерге келди? Деги эле сиздерге жардам берип жаткан улуу адамдар барбы? Негизи акча каражатты бул Секеттин клибинде өзүбүз эле чыгардык. Колдон келишинче аракет кылдык. Негизи спонсорду өзүбүз деле издеген жокпуз буларгачы. Шашылыш түрдө эле биз мисалы деген эртең клип тартабыз дедик. Барып тартып салдык. Бирок барып тартып салдык да, ошондой эле болуп калды. Биз оператор менен сүйлөштүк дагы, бардык үйгө барып ойлондук дагы, эртең тартып баштайлы деп туруп эле тез тартып салдык да. Ошондой эле болуп калды бизгечи клип. Негизи оңой эле көрүнгөн, бирок өтө эле оор экен да клип. Артында деген көп эле түшүк жатат экен. Негизи сиздерди дуэт деп айтсам болобу, анткени Улут мырзанын буга чейинки ырларын көрүп калдым. Илгиз мырза дагы өзүнүн чыгармаларын элге жарыялап турат экен. Дуэт катары алдын ала сүйлөшүп, мындан ары дагы чогуу команда менен иш алып баруу оюңуздар да барбы? Биздики азыркы учурда алдыда дагы бир нече дуэт аткаруусуна чыгат Илгиз экөөбүздүкү. Бирок деген бизди мындай официально дуэт катары деп деле айтпайбыз өзүбүздү, себеби Илгиз өзүнчө сольный артист, мен өзүнчө сольный артистмин да. Дуэт катары эми элдер аз бизди дуэт катары таанып калды да. Ким кандай ойлосо ошондой ойлой берсинчи. Биз ал дуэт деп ойлошсок, биз ага эле макулбуз. Андан эч нерсе деле болбойт. Бирок негизи бизди элдер сольный артист катары тааныса жакшы дейм да. Себеби биз чыгармачылыкта до конца ошо дуэт менен кетпейбиз. Өзүбүз кандай десем, өзүнчө болуп бөлүнөбүз. Бирок бөлүнөбүз дегенде такыр эле эки башка болуп кетип, эки жолго кетип калып эмес. Биздин өзүбүздүн командабыз бар, өзүбүздүн студиябыз бар. Ошол жактан бардык, мисалы Илгиздин ырларын чогуу иштеп чыгарабыз. Илгиздин ыры хит кылганга аракет кылабыз командабыз менен. Ушундай болот, эч кандай бөлүнүү деген нерсе болбойт. Бирок деген бизди сольный артист катары тааныса деген ойдомун да. Азыркы учурда элдин талабында тандалып жүргөн ырчылардын бири болуп жатасыздар. Дал ошол тойлордо же болбосо концерттерде жүргөндө кандай оңтойсуз учурлар болот, кандай ыңгайсыз учурлар деги эле башыңыздардан өттү беле? Жакында эле Улуто деген ресторанга барганбыз. 60 жылкы юбилей экен. Анан элди аралап бийлеп жүрүп эле аркамда кичике бала жүргөнүн билбей калдым. Кеп бутума жамашка калган ага чалып кичике бала болуп, мен ачыдан кулап каласың да, ырып аткан жерденчи. Ошондой бир кызыктуу эме болду, окуя болду. Негизи ошо көбүнчө ошондой болот экен, жанагындай ата-энелер кичике балдарды кой берип коюп, ала чуркап ойноп жүрө беришет да. Ошо балдарга чалынып эле ушундай учурлар көп болот. Ыр аткаруу учурунда ошол кичинекей бөбөктөрдүн ары бери чуркап ойногону баары бир деле тоскоолдуктар жаратса керек, э? Негизи деген ошол тойго барганда деген өзүнчө артистке деген өзүнчө сахна болот эмеспи? Ошол сахнага туруп ырдаш керек да. Бирок элди дагы көтөрөм десең, уже элдин арасына түшүш керек болуп калат экен да. Эл менен чогуу бийлешиң керек, эл менен чогуу кыйкырышың керек болуп калат экен да. Ошон үчүн биз уже элдер деле көтөрүлүп калган ал убакта, улук жана кичинекей балага чалынганда. Элдер деле көтөрүлүп калган, бирок өзүбүз деле биз аралап түшүп кеттик элгечи. Элдин арасында жүргөнбүз да, анан ошондо мен жанымда эле болчу улук деле. Чыгып кетейин деп азырагыла мен жанымда эле туруп. Мен партиямды бүтүп улуктук эми башталганда ошо кичинекей балага чалып кеткен да. Негизи фонограммалык формат менен ырдайсыздар да? Жок, фонограмма деп айтпайбыз. Бардык ырчылардын элсиги деле аппаратурага карайбыз. Эгер аппаратура жакшы болсо, микрофондор жакшы болсо, живой эле аткарууда живой эле ырдайбыз. Кээ бир учурлар болот, плюстун үстүнө басып ырдай турган. Ал эми жанагындай аппаратурасы бир аз эскирип калган ресторандарда, концерттерде. Бирок кээде фонограмма менен эле ырдаган учур болот. Чыгармачылыкка жаңыдан киришип баштаганда баягы көбүрөөк аракет кылыш керек болот. Сиздердин ошол аракет үстүндө жүргөндө көп убактыңыздар өнөргө бөлүнүп жаткан учуру. Дал ошол учур сиздердин окууңуздарга таасирин тийгизген жокпу? Таасирин тийгизген жок. Биз окуудан кийин биздики жумушубуз кечинде башталат. Кечинде чогулуп, кечинде отуруп, кечинде иштейбиз. Окуу күндүз болгондуктан
окууга көп эле таасирин тийгизген жок го дейм. Меникине андай эле болгон жок. Жак билбейм. Негизи мага ар кандай эле окот. Улук деген чисто профессиясы дагы, кызматы дагы музыка жакта да. Ошон үчүн улукка негизи неме жеңилирээк да. Ал эме жагынанчы, окуу жагынан. Меники деген такыр башка болгондуктан негизи мен окууга барышым керек болуп калат да. Окушум керек болуп калат. Бирок кыйратып деле окуйм дейчи анан. Баары окуш керек болуп калат да негизи. Ошо. Уйку тарабынан көбүрөөк кыйналып калбайсыздарбы? Уйку тарабынан кыйналып калам негизи. Өзүм аябай уйкучумун, окуйм алам. Негизи сиздер бош убактыңыздарды эмне менен алек болосуздар? Уйку менен десең. Негизи бош убакта деген эме мен бул жакта байке менен чогуу турам да. Если видео алып калсам, ошол байкеге жардамдашып, үйдө жумуштар менен эле. Аябай бош болуп калсам уктайм. Если аябай бошоп калганда улуктукуна барабыз. Улуктукунда отуруп, ырларды иштейбиз кээде. Айкөл, сиз да айтып атыңыз. Мен деген мындай ойлоп көрсөм, 6-базар күндөрү эле бош убактым болот экен. Мен деле булашсак эле уктайм. Кечип келгенден байкасаңыздар керек. Негизи эртемен туруп мен деле 8-те окуум башталат. Окууга барам. Түштөн кийин журналистика багытында окуган үчүн практикага барам. Андан кийин кечинде мен залга барам. Спорт менен машыгам. Ошон үчүн кечки саат 6-дан 8-9-тарга чейин залда болом. Үйгө келгенде уже же видео тартам, же уктайм деп эле вариант. Алок. Мен деле кечинде залга барам. Мен саат 7-де чыгам. Кийинки студия өзүбүздүкүнөн сырткардагы башка ырчылар менен да иштешем. Ошолордун музыкасын жасап берип, ушундай жумушту аткарам. Жанагындай аранжировщик десе баардык адамдар билсе керек. Ошондой да кесибим бар, музыка жасайм. Айкөл бизде айтып өттү, журналистик кесипти багыттап, азыр ошол тарапта аракет кылып жүргөн учурум деп. Экран жүзү кылып сизди качан көрө алабыз? Аны айта албайм. Деген кичинекей мен актриса болгум келчү. Конечно, Динара Балышбаевага окшогум келчү, бирок анын деңгээли Руслан акындын фильмдерине тартылбасам деле фильмдерге тартылгым келет. Бул ишим келечекте. Мүмкүн жакын арада, мүмкүн кийинчерээк. Спортко барам деп калдыңыз. Кайсыл спорттун түрүнө барып жүрөсүз? Мен деген башында дзюдо менен баштагам. Андан кийин самбого өтүп, самбодон абсолюттук салмакта 2 жолку чемпион болгом. Андан кийин азыркы учурда белбоо күрөшү боюнча, алыш күрөшү боюнча чемпионатка даярданып жатам. Убакыттан пайдаланып Осмонбеков Азамат агайга, тренериме өтө чоң алкышымды айтам. Рахмат сизге. Азаматсың. Тренер кичине катуу даярдап турат. Се кирип тартып атканда да ошо Айкөлдүн мен кокорун алып мойнуна жери бар да. Ал айтсаң коргопчу. Ана ошондо ойлоп койдум, амин жаман күчтүргөн. Мен күчтүү кайта алып тартып ошондочу. Мен акырында эле булар өздөрү эле чочуттамын. Жакындасам деле булар чочуттамын. Коркойчу. Андан кийин да бир видео тартабыз, клип бүткөндөн кийин эле жанагы Слова пацана деген эле. Илгиз экөөбүз мойти ийинге чапкан жери бар да. Дум дейт. Мойти жересиң ооруп калат. Сиздердин оюңуздар жокпу? Спорт менен машыгуу? Спорт менен машыгуу оюмда бар. Менде деле оюмда бар негизи. Мен кичинекей кезимден бери оюмда бар негизи. Спорт менен такыр эле машыкпайбыз деп айтканга да болбойт. Себеби футбол ойноп турабыз бош убактыбызда. Дагы кандай? Бильярд ойноп турабыз. Бильярд деле спортко кирет деп турабы? Бильярд ойноп турабыз. Айкөл айымдан негизи үлгү ала турган айым экенсиз, азаматсыз, окууга да жетишип. Негизи той форматындагы ырларды чыгарып жатасыздар азыр. Алдыдагы пландар кандай ырларды сиздерден күтсөк болот? Негизи той форматында да ырлар бар, бирок той форматына кирбей тургандар бар да биздечи. Ар кандай жанрлары башкача, эстрадный эле жанр, бирок стилдери башкачараак чыгармалар бар да. Каверлер бар, мурунку эски ырларды кайра жаңылап чыгаргандагы
ошондой да ырлар бар. Өзүнүн авторский ырлар дагы бирок аталды негизи. Сиз эмнеден айтып жатсаңыз керек да, YouTube'да биздики ырларыбыз именно YouTube каналыбызга жүктөлгөн ырлардын баары тең той форматтагы ырлар да. Бирок деген алдыда сонун жакшы чыгармалар күтүп турат, той форматынан сырткары дагы. Ошондуктан күтүңүздөр. Буюрса дагы жагымдуу чыгармалар тартуулайбыз деген ойдомун. Студиябыздын төрүнө конок болуп келгенден кийин бир чыгарма аткарып бериңиздер эми. Ne? Карап берелик. Жүрөгүмдү мен өзүңө арнадым, мени жаным сен жеме жок байладың, сени менен бирге болуу арманым. Жолуктурдум мен издеген бактымды, ак сүйүүнү бир өзүңдөн таптымбы, айтчы жаным бир өзүңгө жактымбы. Мен сага арнадым бактымды, мен сени эч кимге көрсөтпөй каттымбы, үнсүм албаттыңбы, өзүмө жактыңбы жаным. Сүйүмдү жүрөккө сактадым, мен сени эч кимге айтпадым, сүйүмдөн кайтпадым, өзүңдөй таппадым жаным. Да, баягы болуп чыккан. Бир жыл болуп чыккан. Бир жыл ырдай элек биз да койду. Айкөл, өзүңүздүн өнөрүңүздү тартып өтсөңүз болот. Негизи кадр сыртында айтып өттүңүз, мен дагы кээде созуп коем деп. Мен деле ырдайм, бирок мындай өтө сонун деңгээлерде албайм. Өзүм үчүн, мындай жакындарым үчүн кээде ырдап коем. Биз үчүн ырдап берип коюңуз. Анда жаман ырдап койсом, оңондон түшө албай калсам, жаман көрбөйсүздөр. Зарыкканда аттуу чыгарманы ырдаганга аракет кылып көрөйүн. Ырчылар менен отуруп калыптырмын, булар менен теңдешип мен ырдап коеюн. Ажарыңа арбалып, дидарыңа зарланып, муңканып бир ырдадым, болушка айланып, кыйноо салган кылыгың кызгалдактай буралып, күн кечке созомобон көгөк болуп үн салып, ой үн салып. Азаматсыздар. Ырчы катары Айкөлдүн ырдаган баалы өтсөңүздөр мага абдан жакты. Жок, Жакшы, сонун ырдайт экен. Сонун ырдайт экен. Мурда студияга ыр жаздырам дегенен ырдайбы ойлонуп койдум, көрсө жакшы ырдайт экен ичинде. Бочен ырдаганок эместир? Бочен ырдаганды кандайсыз? Ыр жаздыруу ойдо барбы Айкөл? Ойдо бар, улум чакырса. Команда болуп балким иштеп каласыздар. Балким. Анда эмесе биздин көрүүчүлөргө кайрылып өтсөңүздөр болот, өзүңүздөрдүн каалоо тилектериңиздерди, алдыдагы койгон максаттарыңыздарды сиздердин кумир тутуп көрүп аткан көрүүчүлөр уккусу келип атса керек. Мен каалоо тилейт элем. Бизди көрүп аткан, колдоп аткан баардык өзүбүздүн кандай десек, катталуучуларыбызга, жакындарыбызга, эң биринчи ата-энебизге чоң рахмат. Дагы да буюрса, эми бизден көбү мындай көптү үмүттөнүп өткөн да. Ошол нерсени түшүнүп, ошол нерсеге аракет кылып, ошол үмүтүн актаганга дагы кыргыздын желегин дүйнөгө желбиреткенге ушундай бир болгон күчүбүздү, аракетибизди жумшаган аракет кылабыз буюрса. Дагы да алдыда мыкты чыгармаларды күтүңүздөр, башта айтып өткөндөй. Өзүнүн автордук чыгармалар да чыгат, өзүнүн дагы бир нече дуэттер да чыгат. Сиздерге да чоң рахмат, ошол бизди чакырып, интервью алып койгоңуздар. Бизди колдоп жаткан бардык туугандарга, бардык биздин досторго, катталуучуларга баарыңыздарга чоң рахмат. Буюрса, бизден дагы алдыда жакшы чыгармалар күтүңүздөр. Сиздерди сыйлайбыз, урматтайбыз. Биз сиздерди жакшы көрөбүз. Айкөл.
Эң биринчи эле Сокол Мейзи сайтынын жалпы жамаатына чоң ыраазычылык билдирем чакырганыңыздар үчүн. Экинчиден Улук менен Ниргизге чоң ыраазычылыгымды билдирем. Ушундай сонун чыгармага жаңы дем берип чыгарып, менин ушундай сайтка келип интервью берип калышыма себепчи болгонулар үчүн силерге чоң рахмат. Бактылуу болуңуздар, бай болуңуздар. Биздин Депсе Темир Үзөт турчу жигиттерибиз бүгүн студиясынын коногу болду. Алдыда чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Ушуну менен өсүүдөн талкпаңыздар, бийиктиктерди көрөлү, жакшы чыгармаларды элге тартуулап, Илис мырза айтып өткөндөй кыргыздын желегин желбиреткен адамдардан болуп жүрө бериңиздер. Эми дуэт болбосо дагы өзүнчө ырчы катары чоң жетиштиктерди көрөлү. Ал эми Айкөл сизге ийгилик, журналист катары телевидениянын күзгүсү болуп, же болбосо спорт багытында биздин намысыбызды коргоп жүрө бериңиз. Алдыдагы чоң ийгиликтерди сизге да каалайм. Келип бергениңиздерге рахмат. Ал эми биздин көрүүчүлөр бизден алыстабаңыздар. Дал ушундай мыкты таланттарды, мыкты аткаруучуларды, ырчыларды же болбосо өнөрлүү адамдарды сиздерге тартуулоодон чарчабайбыз. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.